Assalamu alaikum. Машина кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Азыр Бишкек шаарынан Ошко карай жөнөп атам. Туура айтканда Кара-Балтадан өтүп, азыр Сосновка тарапка жол алдык. Ушул видеодо ушундай жол жөнүндө тартып көрсөтүп кетейин деп атам. Сиздерге маалымат берип, бүгүн 17 декабрь. Саат азыр күндүзгү 4-төн 20 мүнөт өттү. Оор айы мындай бүркөлүп турат. Азыр Тубашуда кар жаап жатат экен. Жолда не болгондорун көрсөтүп турайын. Бишкектен 3 күн 4 күн мурда келатканымда дагы өтө кар жаап баштаган эле. Оштон Бишкекке карай келатканымда айрыкча Чычкан тарапта катуу кар жаап, ушул жолдо авариялар да болуп атты да. Авариялар болбосун, этият бололу, жол эрежесин сактап, ошо жетүү жерибизге аман-асен жетип алалы демекчи. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Сосновка постунан өттүп кетип атам. Кар башталды. Кар жаап баштады бул жакта. Урматтуу көрүүчүлөр, калың туман болуп кетти. 10-15 километр жүрдüm Сосновка постунан. Kalın tuman. Катуу деле жүрө албайсың азыр. Ашуга чыкканга чейин караң кирип кетет окшойт эми. Азыр Тубашуга да жакындап калдык. Кечки саат 5-тен 20 мүнөт өттү. Шейин Көлбаев атындагы тоннелге -6 көрсөтүп атат бул жакта. Жол кар бар, бирок көп деле эмес. Анан туман аз. Туман бир сыйра бир аз дегеним. Жайыраак айдап чыктык. Жогорулаган сайын туман жоголуп кетти. Анда бир фура прицебине чыгып кеттиdir. Жолго чыгып ошону байкадым. Жака чыгып чыкты. Токтото албай чеке туруп калган экен. Мына эми тоннелге кирип атабыз. Фуралардан биз коркобуз. Акырын айдап өтөт. Тарым айрыкча мындай чоң фуралар өтүп атканда. Анан айтмакчы, Сосновка постунда өтүп атышты окшойт. Байкашымча ушундай оор жүк ташуучулар. Тубашуга да жакындап калдык. Кечки саат 5-тен 20 мүнөт өттү. Шейин Көлбаев атындагы тоннелге -6 көрсөтүп атат бул жакта. Жол
дегеним, жайыраак айдап чыктык. Жогорулаган сайын туман жоголуп кетти. Анда бир фура прицебине чыгып кеттиптир. Жолго чыгып, ошону байкадым. Ушул жака чыгып чакты. Токтото албай чеке туруп калган экен. Мына эми тоннелге кирип атабыз. Фуралардан биз коркобуз. Акырын айдап өтөт. Тарым айрыкча мындай чоң фуралар өтүп атканда. Анан айтмакчы, Состовка постунда өтүп атышты окшойт. Байкашымча ушундай орчук ташуучулар. Тоннелдин эми түштүк тарабы. Бул жакта кар көбүрөөк болуш керек. Майда кар жаап атат. Жолдор дагы ушундай агыраак. Ушул жактан этият болуп түшкөнгө аракет жасаңыздар. Айтмакчы, мен дагы ушул кышкы дөңгөлөктөрдү алдым Бишкекте, Кудай берген. Жака барып, мына тетик саткан. Дөңгөлөктөр кымбат. Ошо Hyundai Sonata New Race'га так ошол коюп беришим менен, бирок жакшы дөңгөлөк, Япон дөңгөлөгү, Yokohama дөңгөлөктөн 17.000 сом болду. Камера тартып айдаш дагы бир аз кыйыныраак болуп атат. Эми кызык момент болгондо тартып турам, дагы самырга түшкөндө дагы тартайын. Ала бел жакты дагы. Курут саткан тарапты билесиздер. Бул жакта. Ушул жака келип бурулгандан кийин эле ушундай узун тыгын жолдо авария болду окшойт. Аз жогоруга акырындан чыгып атышат. Ылдыйга түшүү. Азырынча жок. Ne oldu ekan? Bir KAMAZ'ды көрүп атам, жолдун четинде турат. Ушул тайып бир авария болду.
урматтуу көрүүчүлөр, авария деле эмес, могу фуралар баягы тарта албай ошо тайгаланып ошого токтоп туруп калыптыр. Мынакей ордунан ала албай. Анан мага окшоп туруп встречка карама каршыга чыгып, анан кийин бул жакта карама аркага кайта албай, кыскасы. Ошентип жол тыгын пайда болуп калды. Азыр мына бир аздан жоюлуп атат жол тыгыны. Могу фура жакшы, мына сепин катап тур. Азыр жогоруда тарта албай калдым. 4 фура катарынан турат. Элементардуу септерин да кадаган эмес да. Мынакей бул жакта карды күрөгөн атайын техника дагы көрүп атасыздар. Мусабат этип бердик, моментинде тартып алдым. Жол ушундай, эми аман эсен Аллам буйрса жетип алсак, ар бирибизге насип болсун аман эсен жетип алыш. Мынакей ала белге чыгып, эми кайтара түшүп кетип атабыз. Чыккан тарапка. Жок. Оппак. -7. -7 көрсөтүп атат. Менен эле түшүп кетип атабыз мына. Сусамырды көрсөтпөй калдым. Макчы Сусамыр деле ушундай. Көпчүлүк жеринде кар, муз болуп тоңуп турат. Антизанос ABS менен да иштеп кетти азыр. Айрыкча бурулганда этият болуш керек.